соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xBet ишенимдүү букмекер. Нурлан Насиптин «Мадам» клиби интернетте катуу талкууну жаратты. Белгилүү эстрада ырчысы Нурлан Насиптин «Мадам» аттуу ырына тартылган жаңы клиби элдин сынына коюлду. YouTube каналына мындан 2 күн мурун коюлган «Мадам» клиби 200 миңге чукул көрүүчүнү топтоп 7 миң жакты басылды. Ырчынын YouTube каналында 66 миңден ашуун катталуучулары бар. Нурлан Насиптин клибине жалаң жакшы сын пикирлер жазылууда. Ал эми өзүнүн YouTube каналындагы клиптерин ырчы Нурлан Насип башкалардын көчүрүп алуусуна тыюу салган. Балким тыюу салынбаганда мындан да көп көрөрмандарды топтомок беле деген сунуштар айтылууда. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Хижаб салынбай койду. Бул туура эмес. Ырчы Омардын жубайы жоолугун чечкендиги үчүн кайрадан талкууга кабылды. Ырчы Омар Жанышевдин жубайы Диана Жанышеванын жоолук салынбай жүргөнү дайыма элдин назарына илинип, каттуу талкууга кабылып келет. Бул жолу да Омар жубайы менен түшкөн сүрөтүн интернет баракчасына жүктөдү. Чогуу жашап жатканыбыздан бактылуусуңбу деп суроо салган ырчыга көпчүлүк сын пикирлерин жаадырып салышты. Алардын басымдуу бөлүгү Диананын жоолугу жок экенин байкап калышкан. Талкуулардын негизги себеби Диана менен Омар эң алгач кыз узатуу тоюнда артка байланган жоолук менен, андан кийин үйлөнүү үлпөтүндө хижаб салынып чыккан эле. Эл аны жоолук салынып жүрүп, кайра чечкенин көргөндө каттуу чууга түшүп, бул сөздөр 2 жаш кыздуу болсо да басылбай келет. Коомдо хижаб салынып, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра чечкен учурлар көп кездешет. Ошентсе да ырчынын жубайынын жоолугу жок жүргөнү талкуудан түшпөй келет. Бул маселе боюнча Омар өзү да пикирин бир канча жолу билдирип, элдин сөз кылбашын суранып келет. Ал кечээ да аягы жок терс пикирлерден улам, алтындарым, сураныч, жоолук жана башка темаларга асылбагылачы суранам. Бул биздин жеке ишибиз. Силерге эч кандай тиешеси жок. Силерге жакшы көрүнүү дагы биздин максат эмес деген жообун узатты да пикир калтыруу бөлүмүн таптакыр өчүрүп салды. Буга чейин жоолук тууралуу Омардын продюсери Миргүл Эсеналиева да өз пикирин билдирип, өз учурунда элдин сынга албоосун суранган эле. Эске салсак, Диананын кыз узатуу тою 2017 жылдын 24 ноябрында болуп, 2 декабрда заманбап үлпөт аземи болгон. 2 жаш 2019 жылдын 13 февралында Аруке аттуу кыздуу болушкан. Булак Барометр KG.